Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 17-мыйзам. Өзүңүзгө бийик максаттарды коюңуз. Бир америкалык магнат өзүнүн шакирти менен сүйлөшүп жатып, ал үчүн абдан эле чоң жана масштабтуу болгон максаттарды жана пландарды коюп жатты. Шакирти устатып койгон максаттарды ишенбей карап турду. Бирок ал ага карабастан келечектин андан да кенен болгон сүрөтүн тартып жатты. Албетте, бул максаттар шакиртине жакты, бирок өзүн алар менен бирге элестетүү кыйын болуп турду. Бул максаттар ага реалдуулуктан абдан эле алыс көрүнүп, качандыр бир аларга жетишине ишене албай жатты. Миллиардер устаты менен өзүнүн күмөн ойлорун бөлүшкөндө, ал мен өзүмө бийик максаттарды койгон үчүн ушул жашоого жетиштим. Чынында ал максаттар мен үчүн да өтө эле чоң, чындыктан алыс сезилген. Ошентсе да мен аларга жеттим. Ал шакиртин өз бакчасына чакырып, алыскы бурчта өсүп турган чоң ашкабакты көрсөттү. Алар баары бири-бирине окшош болчу, бирөө гана башкача. Ал бош бөтөлкөлөрдүн ичинде өскөндүктөн формасы таң калаарлык жана көлөмү кичине эле. Көп адамдардын азабы, алар күн мурунтан эле орточо жыйынтыкка көңүл коюп алышкан. Биздин өнүгүүбүз коюлган максаттар менен аныкталат. Бул ашкабак бөтөлкөдө өскөн сыяктуу, биз да алардын ичинде өсөбүз. Тилекке каршы адамдардын көпчүлүгү өздөрүнүн өнүгүүсүн чектеген майда максаттарга алымсынып отуруп калышат. Эгер сен доллар табууну кыялдансаң, жашоо сага бир гана доллар берет. Эптеп-септеп жашоого жол берүү үчүн жашоо өтө эле кыска. Бизге кантип максат коюуну үйрөнүү керек. Максаттарды коюуга арналган көптөгөн китептер бар, бирок алардын бизге кереги деле жок. Биз баарыбыз кантип максат коюшту билебиз. Болбосо азыркы бар нерселерибиз каяктан пайда болмок? Аткарылган максат катары сиздин батириңиз, бардык шарты келишкен үйүңүз же минип жүргөн автоунааңыз мисал боло алат. Башында сиз эмне каалаганыңызды билчүсүз. Анан ага жетишүү мүмкүнчүлүгүн таптыңыз. Баары жөнөкөй. Эгер каалоо күчтүү болсо, аны ишке ашыруу үчүн мүмкүнчүлүк дайыма табылат. Адамдардын өзү каалаган нерселерине дайыма эле жете бербегендигинин себеби, алар чоң нерселерди кыялданып, ага жетүүгө аракет кылуунун ордуна көз жеткен жерге гана умтулушат. Джонатан Свифт бул жөнүндө ирония менен эч нерсе күтпөгөн адам бактылуу, анткени ал эч нерседен көңүлү калбайт деп айткан. Биздин күтүүлөрүбүз жана анын негизинде пайда болгон максаттар биздин жашоодо эмнеге ээ болоорубузду аныктайт. Эгер биз бир нерсени каалап, бул багытта жан үрөп эмгектенсек, кыялданган нерселерибиздин баарына жетишебиз. Эң башкысы биздин максатыбыз өтө майда болбошу керек. Максат жете албай тургандай сезилген үчүн аны босогодон ары кабыл албай коюуга болбойт. Жашыбыз өткөндө биз бир гана нерсеге өкүнөбүз, жасабаган иштерибиз үчүн. Элестетиңиз, көп жылдардан кийин аркага бир кылчайып, эгер мен өзүмө бийигирээк максаттарды койгонумда жашоом кандай болмок деп сураган кандай гана жагымсыз жана өкүнүчтүү. Элес булас каалоолор максат эмес. Эгер сиз кирешеңиздин көбөйүшүн кааласаңыз, анда бул каалоо сиз үчүн абсолюттук зарылчылыкка айланыш керек. Сиз өзүңүздү максатыңыз менен ушунчалык жакындатышыңыз керек. Эгерде ага жетпей калсаңыз, өзүңүздү чынында эле кыйнайсыз. Сиз бийик максатына ушуга жетип калсам жаман деле болбосо эле деп иш жүзүндө ага жетишкен адамды жолуктура албайсыз. Жашоодо белгилүү бир бийиктикке жетишкен адамдар реалдуу максаттарга багыт алат. Алар өз иши менен реалдуулукту өзгөртүшөт. Жеңүүчүлөр эл өстөбөсүндө кыялдары менен ушунчалык жуурулушуп калгандыктан азыркы абал аларды канааттандырбайт. Алар бул кырдаалга моюн сунгулары келишпейт. Максаттын артыкчылыктары. Миңдеген майда бөлүкчөлөрдөн турган картинаны чогултуп көрдүңүз беле? Эгер чогулткан болсоңуз, анда майда бөлүкчөлөрдү топтоо үчүн акыркы пайда боло турган образды билүү канчалык маанилүү экендигин түшүнөсүз да. Жашоонун картинасы бир топ кеңири, аны топтоодо бир кыйла кыйын. Абдан көп китептер, журналдар, кеңешчилер, семинарлар, интернет сайттар, шарттар бар. Керектөөнү тандап алуу үчүн көз алдыңызга үлгү болушу керек так аныкталган максаттар. Башында биз бул максаттарга чындыгында жетишебизби, жокпу, мааниге деле ээ эмес
Сизге бул жогоруда айтылгандарга карама-каршы келгендей сезилиши мүмкүн, бирок бул главаны окуган сайын бул сырттан сезилген гана каршылык экендигин түшүнөсүз. Максатка жеткенде бул биздин жолубуздагы ортолук гана станция экендигин байкайбыз. Биз тигилже бул максаттарды багындыруу үчүн жашабайбыз. Максаттар бизге жашоодо багыт алууга жеңилирээк болуш үчүн керек. Ошентип максаттар төмөнкү артыкчылыктарга ээ. Биринчи, алар биздин бара жаткан жолду аныктоочу багытты берет. Мындай болбогондо биз кайсы багытта кыймылдоону билбей калмакпыз. Экинчи, алар бизди алга карай өсүүбүздү мазмундуу кылат. Анткени жашоодо кезиккен мүмкүнчүлүктөрдү алардын маанисин түшүнгөндө гана колдонобуз. Үчүнчү, алар бизге алга жылууга дем жана күч берет. Бийик максаттардын мааниси эмнеде? Бийик максаттар башка артыкчылыктарга да ээ. Эгер сиз жашоодо бир топ алдыга секирик жасоону кааласаңыз, алдыңызга чынында эле зор максаттарды жана маселелерди коюу керек. Кеп укмуштуудай сонун үй, кымбат автоунаа, бай дөөлөттүүлүк, ыңгайлуулук же акча жөнүндө эмес. Маселе сиздин инсандыгыңызда, анын бул процесстин жүрүшүндө канчалык өсүшүндө турат. Бул бийик максатка жетебизби, жокпу анча деле мааниге эмес. Эң башкысы биз буга бар аракетибизди жумшашыбыз керек. Ошондо биз бир нерсени үйрөнөбүз, өсөбүз, өзүбүздө жаңы жөндөмдөрдү өнүктүрөбүз. Бийик максаттын чыныгы мааниси ага жетишүү процессинде өзүбүздү өнүктүргөндүгүбүздө. Максат канчалык бийик болсо, ага жетүү үчүн ошончолук өнүгүүгө туура келет. Кээ бир адамдар жашоодо эч качан жете албаган да максаттарды коюшат. Алар жарым-жартылай аракет кылса, ага жетпей тургандыгын, андыктан 110% күч жумшаш керек экендигин билишет. Ушинтип гана өсүүгө жана өнүгүүгө болот. Жашоодо эң мыктыны талап кылуу менен гана өзүңүз мыкты инсан болууга мүмкүн. Алдыбызга чоң максат койгондо жолдо кездешкен майда бараттарга алагды болбойбуз. Бийик максаттардын кайсы бири аткарылбай калган күндө да биздин жетишкендиктерибиз жетишээрлик мыкты болот. Эгер сиз жылдызга умтулсаңыз, бул сиздин аларга сөзсүз жетериңизди билдирбейт. Бирок жок дегенде дарактан бийигирээк көтөрүлөсүз да, ал максатка кеткен жол өзүндө абдан көп нерсени камтыйт. Ал абдан пайдалуу жана сонун болгондуктан өзү эле сизге чоң сыйлык болот. Бул мааниде максатка барган жол өзү максат болуп саналат. Бул баардык эле максаттар аткарыла бербегендигинин дагы бир себеби. Анткени менен максат биздин кандай жол менен ага жылууну аныктап берет. Максат канчалык бийик болсо, жол ошончолук кызык. Биз өзүбүз инсан катары ошончолук өнүгөбүз. Кыска аралыкка жана узак убакытка коюлган максаттардын айырмасы. Максатты коюу ишине көңүл коюп киришкениңизде сиз сөзсүз түрдө кээ бир каршылыктарга учурайсыз. Бир жерде максат сиз үчүн абсолюттук зарылдык болуш керек деп айтылса, башка жерде ага жетүү анча деле мааниге эмес делинет. Бирде мүмкүн болушунча бийик максаттарды коюшуңуз керек, бирде реалдуу жетүүгө мүмкүн болгон максаттарды коюшуңуз керек деп айтылат. Бул сырттан сезилген каршылык. Кыска жана узак убакытка коюлган максаттар бири-бирин толуктап турса да, өздөрүнүн мазмуну боюнча айырмаланышат. Алардын арасында эки маанилүү айырмачылык бар. Биринчиси максатты коюунун ыкмасы, экинчиден ага жетүүнүн маанилүүлүгү. Максатты коюу. Эгер жашоодогу жалпы максаттарды коюуда биз чекти мүмкүн болушунча жогору көтөрүшүбүз керек болсо, кыска аралыктагы максаттарды коюуда биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүздү эске алып, аларды ашыра баалабашыбыз керек. Жашоодо чоң өзгөрүүгө жетишүү үчүн алгач биз өзүбүз өзгөрүшүбүз керек. Бул үчүн көп убакыт талап кылынат. Кээде адамдын иштетүүсүндө бар болгондон да көп. Көпчүлүк адамдар 1 жылдан кийин жете турган ийгилигин ашыра баалап, 10 жылдан кийин жете турган ийгилигин баалабай коюшат. Кыска аралыкка коюлган максаттарыбызды ишке ашыра албасак, биздин духубуз оңой эле түшүп калат. Мындан сырткары, бул биздин өзүбүзгө болгон ишенимибизди бир топ сындырып, мындан ары кыймылдаганга демибизди өчүрүп коет. Ошондуктан кыска аралыкка коюлган максаттар сөзсүз түрдө жете тургандай болуп коюлушу керек. Мисалы, фирманын кийинки жылга өсүү планын азыркы жетишкендиктен 20%дан жогору кылбай пландоо жөндүү. Дагы бир жолу эсиңизге салгым келет. Узак убакытка коюлган максаттар мүмкүн болушунча бийик болуш керек. Анткени алар жашоодо күнүгө пайда болуп жаткан шарттардын канчалык чебер пайдалана ала тургандыгыбызды аныктайт. Максат канчалык бийик болсо, ага жетүүнүн ошончолук көп мүмкүнчүлүктөрүн байкап, аларды пайдалана алабыз. Узак убакытка коюлган максаттар биздин канчалык өсүп атканыбызды, жашообузду жакшы жакка өзгөртүү үчүн бардык аракетибизди жумшап атабызбы, жокпу, ошону көрсөтүп турат. Ишке ашыруу. Албетте, кыска аралыкка коюлган маанилүү максаттарга жетүү үчүн бүт күч аракетти жумшау керек. Бул бизге келечекте мындан чоңураак максаттарды коюуга жардам берет.
Эгер сиз кыска аралыктагы максаттарга дайыма эле жете албай жүрө берсеңиз, анда узак убакытка коюлган максатты аткарууга ишенимиңиз жана жөндөмүңүз жоголот. Кыска максаттарды аткарууда өзүңө болгон ишеним тарбияланат. Ишке ашкан максаттар сиздин жашооңузду байытат, бирок эң башкысы алар сиздин өзүңүздү өзгөртөт. Максатка жетүү менен сиз өзүңүзгө болгон ишенимдин айлампасына түшөсүз. Ийгиликке жетпегендик сиздин күмөн саноонун айлампасына түшүп, анын айынан сиз уламдан улам өзүңүзгө болгон ишенимди жоготуп, аягында аракет да жасабай каласыз. Максаттын 3 категориясы. В түрүндөгү максаттар. Бул максаттарга жетүү милдеттүү шарт деле эмес. Сиз үчүн кандайдыр бир кызыкчылыгы бар экенин чечмейинче аларды оюңузда кармап жүрүү керек. Б түрүндөгү максаттар. Булар пландаштырылат, бирок абсолюттук түрдө аткарылыш керек болгон максаттар эмес. Алар бизге багыт болуп берет. А түрүндөгү максаттар. Бул максаттар сөзсүз түрдө ишке ашышы керек. Антпесе сиздин инсандыгыңыз жабыркап, өзүңүзгө болгон ишеним жоголот. Ар бир максатыңызды ылайык келген тамга менен белгилеп алууну эрежеге айландырыңыз. Мындай мамиленин артыкчылыгы, эгер кээ бир максатыңыз аткарылбаса да, өзүңүзгө болгон ишеним мурдагы боюнча кала берет. А түрүндөгү максаттар өтө көп болгону жакшы. Анткени аларды кандай болгон күндө да аткаруу керек. Мындай ыкма өзүңүзгө болгон ишенимди сактоого жардам берет. Сиз ушуга чейин мен ар бир койгон максатыма жетип келдим. Мындан ары да ушундай болот деп айтууга толук укугуңуз болот. А түрүндөгү максаттар жете ала турган болуш керек. Бирок кээде машыгуу үчүн бул тамга менен өтө көп эмгектенип, өзүңүздөн ашып түшүп аракет кылганга да жете турган максаттарды белгилесеңиз болот. Бул максат биздин мүмкүнчүлүктөрдүн чегинен бир аз алысыраак болуш керек. А түрүндөгү узак аралыкка коюлган максаттар биздин жашообузда чечүүчү таасирге ээ. Алар өтө көп болбошу керек. Бирок алардын катарына аткарылбай тургандай сезилгенин да кошуп коюңуз. Алар канчалык реалдуу экенин ойлонуп, өзүңүздү кыйнабаңыз. Андан көрө алар аткарылса, сиздин реалдуу жашооңуз кандай болоорун ойлонуңуз. Че Гевара айткандай, келиңиздер, реалист бололу, мүмкүн болбогон нерселерди аткаралы. Практикалык көнүгүүлөр. Бүгүндөн баштап максаттын күчүн өз кызыкчылыгым үчүн пайдалана баштайм. Ал үчүн төмөндөгүлөрдү жасашым керек. Биринчи, мен өзүмдүн узак аралыктагы максаттарымды карап көрүп, алардын деңгээлин көтөрүү жөнүндө ойлоном. Мен жашоом үчүн узакка коюлган максаттардын таасириндей күчтүү таасир жок. Максат канчалык бийик болсо, мен жашоом ошончолук кызык жана бай болот. Экинчи, бийик максаттардын баалуулугун түшүнбөгөн адамдарды кайра үйрөтпөймүн. Анын жыйынтыгы менин күчүмдү алган пайдасыз талкуулар гана болуп, күмөн саноого алып келиши мүмкүн. Андан көрө менин максатыма жетүүгө жардам бере ала турган адамдарды издейм. Үчүнчү, максаттарым бош, абстрактуу болуп кала бербеш үчүн журналдардан, сүрөттөрдөн мен максаттарымды чагылдыргандарын таап, аларды кыялдарымдын альбомума жабыштырам. Бул альбомду барактаганда аларды ишке ашуунун зарылдыгын түшүнүп турам. Төртүнчү, мен кыска аралыкка коюлган бардык максаттарымды А, Б жана В түрлөргө бөлүштүрөм. А түрүндөгү кыска аралык максаттар сөзсүз түрдө аткарылыш керек. Ошондуктан мен бул түргө бардык күчүмдү жумшап, аткара ала турган максаттарымды киргизем. Ошентип мен кийинки максаттарыма жетүүгө жардам берген өзүм ишенүүнү тарбиялайм. Бешинчи, мен өзүмдү өзүм жакшылап тыңшап, бүт жашоомда жетпей калышы мүмкүн болгон узак убакыт бийик максат коюуга даярмынбы деген суроону беремин. 18-чи мыйзам. Адамдар эмнеге муктаж болсо, ошону бериңиз. Бир жолу шамал менен күн талашып калышты. Кимиси күчтүүрөөк. Ал үчүн өтүп бараткан адамды ким тезирээк чечиндире ала тургандыгын көрмөкчү болушту. Шамал кайра-кайра күчөнүп, жолоочуга кайра-кайра шуулдай берди. Бирок ал канчалык күчөгөн сайын жолоочу ошончолук кийимин бекемирээк курчанып, эки колун куушуруп, кийимине жашынып жатты. Алы кеткен шамал моюн сунуп, кезегин күнгө берди. Күн нурлары менен адамды жылытып жатты. Адам бир аздан кийин ысып, жылуу кийимин чечип салды. Эгер биз адамдарга түшүнүү, боорукердик, жактыруу, токтоолук, кызыгуу менен мамиле кылсак, бир кыйла көп нерсеге жетише алабыз. Мындай мамиле кылуу айланаңыздагыларга чын жүрөктөн бакыт жана жакшылык каалоо менен коштолушу керек. Мындай мамилени мүнөздөгөн эпитеттердин узун тизмесин айтып отурбай эле, түшүнүүгө оңой болуш үчүн бир сөз менен сүйүү деп коелу. Сүйүү бул өзүнөн өзү пайда болгон сезим эмес. Бул сөздүн мааниси ушунчалык тарыгандыктан көпчүлүгү аны айтуудан тартынышат. Ошентсе да адамдар эң көп эмнеге муктаж болот деген суроо берилсе, жооп сүйүү болору турган кеп. Ал биздин айланадагылар менен болгон мамилебизди жөнөкөйлөтөт.
башка нерсе сүйүүчөлүк жөнөкөйлөтө албайт. Анын жардамы менен баардык көйгөйлөр тезирээк чечилет. Сүйүү бул ааламдагы эң күчтүү жана акылман бийлик. Биз башкаларга канчалык көп сүйүү тартууласак, андан ошончолук күч кубат алып, максаттарыбызга тезирээк жетебиз. Эгер сизге максаттарыңыздын ишке ашышын эки жолун, биринчиси көбүрөөк кыйынчылыктар менен, экинчиси азыраак кыйынчылыктар менен сунуштаса, сиз акылдуу адам катары албетте экинчисин тандамаксыз. Сүйүү өз жолунда кыйынчылыктарды жаратпайт. Ошондуктан максатка тезирээк жеткирет. Калган бардык ыкмалар көп энергияны коротуу менен байланышкан. Экономикалык көз караштан караганда адам үчүн сүйүүнүн пайдасына тандоо кылганы жакшы. Сүйүү бул эң кубаттуу күч. Бирок иш жүзүндө адамдар көбүнчө конфликт жолун тандап алышат. Күрөш биздин максатка тезирээк жеткирет деп ойлойбуз. Күрөш аркылуу максатка жетүү кооз көрүнөт. Ал эми биз өзүбүздү күчтүүрөөк сезип калабыз. Бирок көйгөйдү конфликт аркылуу чечүү кыска убакытка гана натыйжа берет. Кийинчерээк сөзсүз жаңы көйгөйлөр пайда болот. Сүйүүдөн жөнөкөй, сүйүүдөн натыйжа алуу эч нерсе жок. Чакатоло ачууга караганда балдын бир тамчысы менен көп аары чогултууга болот. Практикалык колдонуу. Өзүнүн оорулууларына чын дилден кызыгып мамиле кылган дарыгер чоң ишеничке ээ болот. Ошондуктан бир топ натыйжалуу дарылайт. Соодагерлерди да ушул эле сапаттар ага көбүрөөк соода кылууга жардам берет. Жетекчи кол алдындагы кызматкерлерге түшүнүү менен мамиле кылганда жакшы жыйынтыкка жетишет. Өз баласына болгон сүйүүсүн жашырбаган ата эне ага мыкты тарбия берет. Биргеликте иш аракет кылуу үчүн зарыл болгон адамдардын ортосундагы узакка созулган ишеним сүйүү жана түшүнүүдө гана куралат. Көпчүлүк адамдар жан дүйнөсүндө башкаларга сүйүү менен мамиле кылууга даяр, бирок аны кантип кылууну билишпейт. Сизге төмөнкү алтын эреже белгилүү болсо керек. Башкалардан кандай мамиле көрүүнү кааласаң, өзүңдө адамдарга ошондой мамиле жаса. Бул бизге көп пайда алып келе турган жашоонун баалуу мыйзамы. Бирок анын тескери бети да бар. Адамдар ар түрдүү, алардын каалоосу жана муктаждыктары биздикине окшошпойт. Бул пикирлешүүнүн негизи катары жеке өзүбүздүн гана баалуулуктарыбызды пайдалана албайбыз. Ошондуктан биздин 18-чи мыйзамыбыз адамдарга өзү муктаж болгон нерсени бер деп аталат. Биз адамдарга алар кандай кааласа ошондой мамиле кылышыбыз керек. Биз алардын сезимдерин басынтууга акыбыз жок, андыктан аларды жакшылап түшүнүүнү үйрөнүшүбүз керек. Бул деген адамдарды кылдаттык менен байкап, аларды изилдөө керек. Ар бир адам өзүнүн каалоолору жана муктаждыктары жөнүндө белгилерди берип турат. Бул белгилерди кабыл алып, алар туура түшүнүү, ушул чеберчилик. Ошондо биз өзүбүзгө эмес, аларга жага тургандай мамиле кыла алабыз. Мындай мамилелерде чыр-чатакка орун жок. Келиңиздер, башка адамдар менен болгон мамилени банктагы эсеп катары элестетип көрөлү. Эгер эсепте акча жок болсо, ушул учурда зарыл бир нерсе төлөш керек болсо, көйгөй жаралат. Ал эми эсепте жетиштүү акча бар болсо, эч кандай күтүлбөгөн окуя бизди кыйнабайт. Ошондуктан бир адам менен мамиле жасаганда өз ара мамилелериңиздин эсебинде өз убагында толуктоолор болуп турушун көзөмөлгө алыңыз. Сиз аны сүйүүнү канчалык көп топтосоңуз, адам менен болгон мамилеңиз ошончолук келишкен болот. 24 алтын эреже. Төмөндө келтирилген эрежелер сиздин адамдарга эмне керек болсо, дал ошол нерсени берүүгө багыт болуп берет. Аларды кармансаңыз, сиздин адамдар менен болгон мамилеңиздин эсеби дайыма толук болот. Биринчи, адамдарды мүмкүн болушунча көбүрөөк жакшы көрүп, колдоп туруңуз. Алардын кичине болсо да жасаган ийгилигин мактап туруңуз. Мактоо күн нурундай, ансыз адам өсө албайт. Мактоо эч качан ашыкча болбойт. Экинчи, адамдарга ар дайым өзүнүн жүзүн сактоого мүмкүнчүлүк бериңиз. Эч качан эч кимди шылдыңдап кемсинтпеңиз. Башкалардын катачылыгына өтө эле көп маани бербеңиз. Үчүнчү, адам жок жерде да ал жөнүндө жакшы гана нерсени айтыңыз. Эгер ал адамдын эч кандай жакшы жагын көрбөсөңүз, жакшысы эч нерсе айтпаңыз. Төртүнчү, адамдарды көңүл коюп байкаңыз. Ушундай кылганда сиз алардын жакшы иштерин байкайсыз. Ал эми сиздин мактоолоруңуз кошоматка окшобой негиздүү болот. Бешинчи, адамдардын жакшы сезимдерине жана аракеттерине калыс мамиле кылыңыз. Ар бир адамга аны чынчыл, ак ниеттүү деп эсептеген жагат. Эгер сиз адамдын жакшы жакка өзгөрүшүн кааласаңыз, ага азыр эле ошол жакшы сапаттарга ээ болгондой мамиле кылыңыз. Сиз ушундай кылганда, ал сиздин көңүлүңүздү калтырбаш үчүн бар аракетин жумшайт. Алтынчы, адамдарды мүмкүн болушунча азыраак сындаңыз. Сын адамдын өзүнө эмес, жасаган ишине карата болуш керек. Сиз адамга жакшы мамиле кылып, ага жардам берүүнү каалап жатканыңызды ар качан көрсөтүп туруңуз. Эч качан эч кимди жазуу түрүндө сындабаңыз. Жетинчи,
адамга өзүнүн маанилүү экендигин сезүүгө мүмкүнчүлүк бериңиз. Өзүңүздүн күчтүү жактарыңызга көкүрөк көтөрүүнүн ордуна алсыз жактарыңызды моюнга алыңыз. Эгер өзүңүзгө душман ашырууну кааласаңыз, аларга өз артыкчылыгыңызды баса көрсөтүңүз. Эгер дос күтүүнү кааласаңыз, алардын артыкчылыктарын моюнга алыңыз. 8. Эгер катачылык кетирсеңиз, кечирим сураңыз. Эгер сиз кимдир бирөөнүн сизге сөгүш берерин күтүп турсаңыз, анда алдын алып күнөөңүздү моюнга алыңыз. 9. Буйрук берүүнүн ордуна сунушуңузду киргизиңиз. Муну менен сиз каршылыкты күчөтпөстөн кызматташтыкты жолго сала аласыз. 10. Кээде башка адамдардын кыжырданган абалда болушуна түшүнүү менен мамиле кылыңыз. Кыжырдануу көп учурда адамга түшүнүү жана көңүл буруу керек экендигинен кабар берет. Ага боорукер, тилектеш болуңуз. Адам ошого муктаж. 11. Мүмкүн болушунча азыраак сүйлөңүз. Адамдарга өз оюн айтууга мүмкүндүк бериңиз. Жакшы угуучу болуңуз. 12. Идея ага таандык экенине ишенүүгө адамды мажбур кылыңыз. Эгер идея жакшы болсо, аны биринчи болуп ким айтканы мааниге эмес. Ар бир адамга өзүнүн акылы менен кыймылдап жатканын сезүү жагат. Деңиз ар кандай булакка караганда негиз болуп саналат. Анткени ал булактан төмөн турат. 13. Сүйлөп жаткан адам туура эмес айтып жатса да, сөзүн бөлбөңүз. Өздөрү аягына чейин айтып бүтмөйүнчө, алар баары бир сизге кулак салышпайт. 14. Бардык нерсени башка адамдын көз карашы менен баалаганга аракет кылып көрүңүз. Индеистер бул учурга ылайык мындай дешет: сен сөз кылган адамдын бут кийим менен бир чакырым басып көр. Анын жүрүм туруму эмне менен түшүндүрүлөрүн ар дайым анализдеңиз. Баарын түшүнүү демек баарын кечирүү. 15. Эч качан өзүңүздүн туура жагыңызды далилдөөгө аракет кылбаңыз. Сиз акылдуураак болгон күндө да аны байкатпаңыз. Сиз балким адашып калышыңыз мүмкүн. Макулсузбу? 16. Эч кандай себеп болбосо деле тез-тез белектерди берип туруңуз. Адамдарга кубаныч тартуулоо үчүн чыгармачылыгыңызды аябаңыз. Сиздин боорукерлигиңиз канчалык ар түрдүү болсо жана белектериңиз канчалык түрдүү болсо, ошончолук сиздин ал жөнүндөгү оюңузга ишенимдүү болот. 17. Эгер сизге каршы чыгып жатышса, эмоцияңызды кармаңыз. Алгач адамдын оюн угуп көрүңүз. Адамдын сөзүнөн сиздер бир пикирге келген учурларды табыңыз. Өз кемчиликтериңизди моюнга ала билиңиз. Пикирлешиңизге ал айткан боюнча ойлонуп көрүүгө убада кылып, ыраазычылык билдириңиз. 18. Адамдарга чын дилден кызыккандыгыңызды билдириңиз. Башкаларда кызыгуу жараткандын ордуна өзүңүз аларга кызыгыңыз деген девизди карманыңыз. Адамдарга жардам берүүгө даяр экендигиңизди көрсөтүңүз. 19. Жылмайыңыз. Азыркы учурда жылмаюуну каалабай турган адамчалык эч ким сиздин жылмаюуңузга муктаж эмес. 20. Адамга толук атын айтуу менен гана кайрылыңыз. Бул ага болгон сыйдын белгиси. Ар бир адамга өзүнүн кыскартылган атын же башкалар койгон атын укканга караганда толук атын уккан жагат. 21. Дүйнөгө башка адамдын көзү менен караганды үйрөнүңүз. Бул адам чындыгында эмнени каалайт? Мен ага кандай жардам бере алам деген суроолорду көбүрөөк бериңиз. 22. Сиз менен сүйлөшкөндөн кийин телефон аркылуу да адамдын маанайы көтөрүлүп, өзүнө сиздин ишканаңызга, анан сизге болгон мамилеси жакшырышына аракет кылыңыз. 23. Кечирүүнү үйрөнүңүз, кекчил болбоңуз. 24. Башкалардан комплименттериңизди аябаңыз. Албетте, бул эрежелердин баарын дароо эле үйрөнө койбойбуз. Бул эрежелердин баарын дайыма сактаган адам жок болушу да мүмкүн. Ошентсе да, бул идеалга умтулуунун пайдасы чоң. 24 эреженин баарын сактоо сизди сүйлөшкөн адамдардын баарын жакшы көрүүгө милдеттендирбейт. Бул эрежелердин негизинде болгону адамдарга көтөрүмдүү мамиле кылууну үйрөнүү гана турат. Биздин адамдарга болгон кызыгуубуз жана камкордугубуз канчалык жогору болгон сайын, сабырдуулугубуз ошончолук бекемдейт. Кээ бир адамдар бул эрежелерди жеке максатына жетүү үчүн гана колдонушат. Мындай мамиле биз карап жаткан мыйзамдын духуна ылайык келбейт. Биздин максат сырткы көрүнүштү кооздоо эмес. Гүл соолуп калса, жакшыраак көрүнүш үчүн кисти менен боебойт да. Ага суу жана азык бериш керек. 24 эреже сизге башкалар эмнеге муктаж болсо, ошону берүүгө жардам берет. Биз кандай болсок, айлана чөйрөбүз да ошондой. Эгер биз айланабыздагы адамдарга дайыма наразы болуп, бизди жалаң жаман адамдар курчап тургандай сезилсе, маселе бул учурда аларда эмес, биздин өзүбүздө болушу мүмкүн. Объективдүү реалдуулук жок. Дүйнө биз кандай элестетсек ошондой. Биз адам жөнүндө жан дүйнөбүздүн тереңинде эмнени ойлонсок, ал адамда ошону гана көрөбүз.
адамдарга сабырдуу жана сүйүү менен мамиле кылуунун 3 жолу бар. Биринчиден, алгач өзүбүздү жакшылап түшүнүп алышыбыз керек. Өзүбүздү сүйгөндө гана башкаларга сүйүү менен мамиле кыла алабыз. Экинчиден, башкаларды абдан майдалап териштирүүнүн кереги жок. Гүлдү майдалап чыккандан биз анын кооздугун жок кылабыз. Үчүнчүдөн, биз адамдардын эң жакшы сапаттарына көңүл топтошубуз керек. Көп адамдар өз жакындарын жамандагандан ырахат алып, көп учурда алардын баркына жетпейт. Башка адамды жамандоо аркылуу сиз анын катачылыктарына жана кемчиликтерине көңүл буруп атасыз. Жыйынтыгында сиз үчүн бүт дүйнө катачылыкка жана адилетсиздикке толуп кеткендей болот. Эгер биз адамдардын жалаң оң сапаттарын издесек, дүйнөдө биз үчүн бир кыйла кызыктуу болот. Эски акылман сөздө айтылгандай, адамда эмнени көрсөң, ошол болосуң. Жарыкты көрсөң, жарык болосуң. Ылайды көрсөң, ылай болосуң. Эгер сизди урушуп жатса, эмне кылуу керек? Найза сайышуунун жашы өтүп калган устаты мындан ары салгылашууга чыгууну токтотууну чечет. Ушул учурда жаш баатыр келип, аны салгылашууга чакырат. Улгайган устат ага эч кандай жооп кылбайт. Жаш баатыр аны ар кандай кылып козгоого аракет кылат. Намысына тиет, өзүнүн жана ата тегин кемсинтет. Тиги дагы деле үн салбайт. Акыры баатыр көздөгөнүнө жетпей кетип калат. Шакирттери таң калышып, устатынан тиги капа кылган баатырга эмне үчүн жооп кылбагандыгын сурашат. Устаты суроого суроо менен жооп берет. Эгер силерге кимдир бирөө белек бергиси келсе, бирок силер аны кабыл алууну каалабасаңар, ал кимге таандык болот? Албетте ошол адамдын өзүнө бир добуштан жооп беришти шакирттери. Көрө албастык, жек көргөндүк, ачуусу келгендик дал эле ушундай, деп улады устат. Эгер силер аны кабыл албай койсоңор, ал ошол адамдын өзүнө таандык бойдон кала берет. Эгер эки тарап тең бири-бирине эмне керек болсо, ошону берүүгө даяр болгондо гана адамдардын ортосундагы мамиле бекем жана натыйжалуу болот. Бирок адамдар бул нерсеге даяр болбогон учурларда болот. Мындайлардан алысыраак болгон жакшы. Биз талдап жаткан мыйзам сизден кереги жок курмандыкты талап кылбайт. Анткен менен дароо эле моюн сунгандан көрө дагы бир аракет кылып, адам менен жакшы мамиле түзүүгө аракет кылып көргөн жакшы. Кээ бир адамдардын өз үй бүлө мүчөлөрүнө караганда башкаларга көбүрөөк урматтоо жана көңүл буруу менен мамиле кылып жатканын байкоого болот. Эсибизден чыгарбайлы. Биз бардык адамдарга алар муктаж болгон нерсени беришибиз керек. Албетте, бул биринчи кезекте биздин сүйүктүү, жакын адамдарыбызга тиешелүү. Практикалык көнүгүүлөр. Бүгүн мен адамдарга алар муктаж болгон нерсени берүү жөндөмүмдү жакшыртуунун үстүнөн иштейм. Бул үчүн мен төмөндөгүлөрдү жасашым керек. Биринчи, сүйүү бул жашоонун эң акылдуу жана үнөмдүү ыкмасы экендиги эсимде. Ошондуктан бүгүнкү күндөн баштап адамдарга эмне керек болсо, ошону берүүгө убада кылам. Экинчи, мен жашоомдо эң маанилүү болгон 5 адам менен өз ара мамилемдин эсебин кандай абалда экенин карап көрөм. Бул эсепти кантип толуктоо жөнүндө ой жүгүртөм. Үчүнчү, бүгүндөн баштап алтын эрежелерди колдоном. Бул эрежелер менин күнүмдүк жашоомдо адатка айланыш үчүн алар тез-тез көзүмө чалдыгып туруш керек. Мен аны даана жазып алып, көрүнө турган жерге илип коем. Же дайым жаныма алып жүрөм. Ар бир маанилүү маектешүүнүн алдында аларды окуп чыгам. Төртүнчү, мен ар кандай адамдарга болгон мамилемди жазуу түрүндө кыскача баяндоону үйрөнөм. Белгилүү бир убакыт өткөндөн кийин мен жазууларымды салыштырып көрөм. Алтын эрежелерди колдонуп жашаган адам көп өтпөй өзгөрүүлөрдү байкайт. Ал улам көптөгөн адамдар ага чын дилден жагып, 24 эреже анын жашоосунда адатка, ички муктаждыкка айланып баратканын байкайт. Бешинчи, эгер сүйүктүү адам бар болсо, мен ага алгачкы жолугушуу күндөгүдөй назиктик, көңүл койгондук жана сезимталдык менен мамиле кыламын. Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 19 мыйзам. Өзүңүзгө иштен алагды болууга жол бербеңиз. Том жана Сэм компанияга бир мезгилде келишкен. Том абдан ыкчам адам болчу. Бирок анын жолунда дайыма кандайдыр бир кыйынчылыктар кездеше берет. Бирде унаасы жүрбөй калса, бирде паспортун жоготуп алып, анын калыбына келтирүүгө мажбур болот. Бир туруу эле жер төлөсүндөгү суу түтүгү жарылып кетет. Сэм анын тескериси, кыймылы жай, демилгеси жок, агымга карата кете берген адам эле. Ал телесериалдарды жакшы көргөндүктөн аны өткөрүп ийбеш үчүн атайын азыраак жолугушуу уюштуруучу. Бир нече ай өткөндөн кийин фирманын директору Сэмди иштен айдады. Бул чечимди ал эч кандай үн сөзү жок кабыл алды. Ошол эле мезгилде
Том да иштен айдалды. Мындай чечим аны буркан-шаркан түшүрдү. Мени менен жалкоо семдин кантип бир деңгээлде коюуга болот? Мен иштегенди каалайм жана колумдан келет. Мен болгону шарттардын курмандыгы болуп калдым. Директор ага, мен компаниянын өнүгүшү үчүн жооп беремин. Эгер биз коюлган планды ишке ашырбасак, фирманын жана анда иштеген адамдардын ишин коркунучка салабыз. Кандай себептен план аткарылбагандыгы мени кызыктырбайт. Мен үчүн бир гана критерий бар. Бул акыркы жыйынтык деп жооп берет. Чыныгы ийгиликке жетишүү үчүн бүт энергияны жана күч-кубатты бир ишке топтоо зарыл. Көпчүлүк адамдар үчүн бул кыйын. Анткени аларды ар дайым бир нерсе алагды кылып турат. Ар кандай нерсе алагды кылышы мүмкүн. Спорттук мелдештер, учурдагы көйгөйлөр, ар кандай жашоо шарттары, жакыны менен болгон чыр-чатак, атүгүл аба ырайы. Мисалы кээ бир адамдар жамгыр жааган мезгилде гана жемиштүү иштей алышат. Ал эми күн ачык болсо, оюн бир жерге топтой алышпайт. Калыптанып калган, адатка айланган иштөө жана ойлонуу өзгөчөлүгүбүздө бир иштен алагды кылышы мүмкүн. Эгер сиздин бир маанилүү ишти бүтүрүп койгонуңуз үчүн эле түшкө карай ишке болгон каалооңуз жоголуп калса, бул иштен көңүл калып таштап койгонго барабар. Актануу үчүн сөз канча көп болсо, өзүңө болгон боор ачуу ошончолук күчтүү. Бизди иштен алагды кылган нерселерди көбүнчө ийгиликке жетпей калуубузга жана жетиштүү аракет жасабагандыгыбызга актануу катары пайдаланып коебуз. Чоң коркунуч ушунда турат. Кээде адамдар гениалдуу актанууну табуу үчүн укмуштуудай энергияларын кетиришет. Алар жыйынтык жок болсо да жакшы атын сактап калууга аракет кылышат. Анткени менен бизге актануу аркылуу эмес, кылган ишибиздин жыйынтыгы аркылуу баа беришет. Жеңүүчүлөр шартка карабастан ийгиликке жетишет. Актануу канчалык чечен болсо, өзүбүздү ошончолук жакшы сезебиз. Бирок сиздин бекерчилигиңиз эмне менен түшүндүрүлбөсүн, сырттан жааган карбы же сыналгы көргүңүз келдиби, жыйынтык бирдей эле болот. Канчалык драмалуу окуяны ойлоп тапсак, актануу өзүбүзгө жана башкаларга ошончолук ишеничтүү сезилет. Албетте өзүңүздүн иш кылбаганыңызды борооңго кабылып, анан жер титирөөдөн өтүп, жолдо кетип атып эле өлүп калган койду көрүп, анан аны көмүп, анан эле жаңы басылган асфальтка автоунааңыздын дөңгөлөгү жабышып калып, аягында моторун өчүп калгандыгы менен актанууга болот. А бирок жыйынтык бирдей эле болуп атпайбы? Ишке баргыңыз келбеген үчүн жөн эле үйдө калып калсаңыз деле ушундай болмок. Иштен алагды кылган бардык факторлор мазмуну жагынан бирдей эле. Алар сизге белгилүү бир ийгиликке жетүүгө тоскоол болот. Драмалуу шылтоолор менен актануулардын бир гана айырмасы, алар өзүңүзгө болгон ачууну пайда кылат. Албетте, кар бурганагы менен мотордун өчүп калышы өзүн өзү мактоо үчүн бир топ мыкты болот. Бирок өзүңүз ойлонуп көрүңүзчү, ар кандай актануу жана шылтоонун мааниси көңүлдүн өзүңүздөн алагды кылып, башка бир нерсеге же кимдир бирөөгө буруу. Жыйынтыгында биз шарттардын курмандыгына айланабыз. Биз сый урматтын ордуна боор ачууну жана түшүнүүнү издейбиз. Көздөгөн максатка жетүү же инсан катары улам төмөн түшө берүү? Кайсынысына ээ болгуңуз келет? Тандоо биздин гана колубузда. Өзүнүн бүт убактысын иштен алагды кылган нерселерге жумшаган адамдар жөнүндө эмне айтат элеңиз? Ал өзүнүн жашоосу менен жашай албайт. Анткени аны башкарууга такыр акбалы жок. Ал эми күчүн максатка жетүүгө арнаган адам өзүнө алагды болууга жол бербейт. Жашоосун өзү курат. Биздин жашообузда биз эмнеге бүт аракетибизди жумшасак, ошол нерсе гана жакшырат. Коюлган максатты аткаруу менен биз өзүбүз өзгөрөбүз. Капыстан болгон жагдайларга өтө көп убактысын жумшаган адам ал шарттарды жашоосунун негизги бөлүгүнө айландырып алат. Жыйынтыгында анын бардык жашоосу актануулардан гана туруп калат. Алагды кылган шарттар менен кантип күрөшүүгө болот? Гёте эмне болоорун болжолдой турган бир гана нерсе, күтүлбөгөн бир нерсе болот да деп айткан. Биздин жумуштан ар качан бир нерсе алагды кылып турат. Болгону биз аларды жеңүүнү үйрөнүшүбүз керек. Алагды кылган шарттардын көпчүлүгү бир караганда бизге абдан маанилүү сезилет. Чындыгында аларга эч кандай көңүл бурбай коюуга болот. Кээ бирлерине өзгөчө деле көңүл буруштун кереги жок. Кандай болгондо да азыркы учурда. Бул деген мындай иштердин кийин деле жумуш бүткөндөн кийин деле жасаса болот деген түшүндүрөт. Тез аралыктын ичинде бүтүрүүнү талап кылган иштер да болот. Мындай күтүлбөгөн кырдаалдар дайыма болуп тургандыктан аларга даяр болуу керек. Автоунаасында жайкы дөңгөлөктөрдү кышкыга алмаштырган үчүн гана кышында жумушка чыкпай койгон таксистке кандай мамиле жасайт элеңиз? Сиз албетте мурдараак ойлонуш керек эле демексиз.
кар кышында жааган сыяктуу мындай окуяларда биздин жашоодо мезгил менен болуп турат. Алар сиздин ишиңизге терс таасирин тийгизбеш үчүн алдын ала чара көрүп турушуңуз керек. Албетте ар бир сюрпризди алдын ала билүүгө мүмкүн эмес. Жашоодо дайым эле биздин так планыбыздын чагылышы боло бербейт. Кээде ыкчам кыймылдоону талап кылган өрт алган кырдаал да болот. Эгер сиз мындай кырдаалдардын дайыма ар күнү же жумада болорун билсеңиз, аларды планыңыздын бузулбашы үчүн күн тартибиңизге киргизип коюңуз. Күтүлбөгөн кырдаалдарга өзүңүздү башкартпай, сиз аларды башкарышыңыз керек. Эң жакшысы күн тартибинде бул сыяктуу кырдаалдар үчүн атайын убакыт, мисалы күнүгө 2 саат бөлүп койгонуңуз дурус. Эгер мындай учурлар пайда болсо, алар сиздин пландын аткарылышына тоскоол болбойт. Эгер пайда болбосо, анда сиз үчүн дагы кошумча убакыт пайда болот. Кандайдыр бир алагды кылган күчтөр сиздин максатыңызга жетишиңизге эч качан тоскоол болбош керек. Дал ушул сыяктуу эле күтүлбөгөн көйгөйлөрдү чечүү үчүн 2 жумада 1 күн же ар 6 айда 4-5 күн бөлүп койсоңуз болот. Эгер колуңуздан келсе, мындай кырдаалдарды чече турган атайын жумушчу жалдап алыңыз. Алагды кылган шарттар кандай пайда алып келиши мүмкүн. Сиз иштеп аткан учурда кимдир бирөө уруксаты жок эле эшиктен кирип келген учур таанышпы? Бул боюнча бир канча жолу кыжырыңыз келген болушу да мүмкүн. Бирок адамдарды тоскоолдук катары эсептөөгө болобу? Балким адам сиздин берилип аткарып аткан ишке караганда маанилүүрөөктүр. Албетте, эгер адам иш бөлмөңүзгө зериккенинен кирген болсо, убактыңызды алат. Эгерде сизге кызыңыз ал үчүн учурда эң маанилүү болгон маселе менен келсе, албетте артыкчылыкты ага беришиңиз керек. Эгер убактыңызды туура бөлүштүрсөңүз, максатыңызды ишке ашырууну коркунучка салбай туруп, кызыңызга да убакыт бөлө аласыз. Мындай алагды болуу кээде сизге иштөө үчүн кошумча күч берет. Ал сизге бир аз тыныгуу жасап, маселеге кайра жаңыча караганга мүмкүндүк берет. Биз эч качан күтүлбөгөн окуялардан кутула албайбыз. Анын кереги да жок. Жакшысы аны колдонуп үйрөнүү керек. Күтүүсүз кырдаалдар пайда кылган нерселерге көз таштап, төмөнкү суроолорду берүү үчүн белги болушу мүмкүн. Биринчи, мен өз убактымды натыйжалуу пайдаланып жатамбы? Экинчи, мен узак убакыттагы максаттар менен алекминби же азыркы учурдагы гана маселелерди гана чечип жатамбы? Үчүнчү, жашоодогу максаттарга жетишүү үчүн убакытты мындан да натыйжалуу пайдаланууга мүмкүнбү? Алагды кылган факторлор жеңүүчүлөрдүн жашоосунда белгилүү бир орунга ээ болот. Жеңүүчүлөр ага түшүнүү менен мамиле кылып, алар үчүн убакыт бөлөт. Алар эч кандай шарттардын коюлган пландарын бузулушуна жана жол бербейт да, аларды актануу же шылтоо катары пайдаланышпайт. Алар эч нерсеге карабастан көздөгөн максатына жетишет. Практикалык көнүгүүлөр. Бүгүн мен алагды кылган окуяларды чечүү жөндөмдүүлүгүмдү өнүктүрүүнүн үстүнөн иштейм. Ал үчүн төмөндөгүлөрдү жасашым керек. Биринчи, бүгүн мен эч кандай шылтоолорду колдонбоймун. Мен кокустуктардын колунда оюнчук эмесмин. Өз жашоомдун кожоюну болгум келет. Жолум болбогонуна актануу табуу менен шарттардын жана башка адамдардын мага караганда күчтүү экенин моюнга алам. Актануу издөөнүн ордуна мен өз энергиямдын баарын максатына жетүү үчүн жумшайм. Экинчи, эч кандай шарттар менин моюн сунуп, көздөгөн максатымдан баш тартышыма себеп боло албайт. Үчүнчү, күтүлбөгөн шарттардан качып кутулууга мүмкүн болбогондуктан бүгүнтөн баштап күн тартибимден алар үчүн атайын убакыт бөлөмүн. Ушундай болгондо шарттар мен эмес, мен аларды башкарамын. Төртүнчү, эгер күтүлбөгөн кырдаал пайда болсо, мен аны өзүмдүн убактымды канчалык натыйжалуу жемиштүү пайдаланып атканымды анализдөө үчүн колдоном. 20-мыйзам. Үлгү болуңуз. Бир жолу улгайган аял Гандиге баласын ээрчитип келип, кантты азыраак жешин айтып коюуну суранат. Ал аял улуу адамдын сөзүн өзүнүн айтканына караганда бир топ салмактуу болот деп ойлоду. Ганди бул ишти аткаруу үчүн ага 3 ай убакыт керек экендигин айтты. 3 айдан кийин аял баласын дагы ээрчитип келсе, Ганди ага жөнөкөй гана сөздөр менен кантты көп жеген ден соолукка зыян келтиргендиги үчүн аны ашыкча жебеш керек экендигин түшүндүрүп койду. Кантты канчалык азыраак жесе, ошончолук тезирээк чоңоюп күчтүү болоорун айтты. Бала эч кандай каршылыгы жок, макул болду. Аял Гандини обочо жерге чакырып, ушул жөнөкөй сөздөрдү айтуу үчүн эмнеге 3 ай керек болгондугун сурады. Ганди ага, мен сөздөрүм ишенимдүү болуш үчүн мен өзүм 3 ай кант жеген жокмун. Ушинтип гана мен баланы кант жебегендикке ынандыра алат элем деп жооп берди. Биздин сөздөрүбүз жеке тажрыйбабыз менен коштолгондо гана чоңураак салмакка ээ болот. Биздин сөздөрүбүздүн башкалар үчүн канчалык маанилүү экендигин алардын берген баасы аркылуу билсек болот. Авраам Линкольн сенин кылган ишиңдин дабышы сөздөрдү өчүрүп коет деп айткан. Эгер
Көптөгөн адамдар биздин сөзүбүзгө ишенбеген болсо, маселе аларда эмес, биздин өзүбүздө болушу толук ыктымал. Биз 4 тузактын бирине кабылып калган болушубуз мүмкүн. Биринчи тузак: натыйжалуу иш менен бекемделбеген башкаруу, жетектөө. Ар кандай жеке ишкер же жетекчи башкаруучулук иш аракетинин 4 фазасынын биринде турат. Натыйжалуу жемиштүү фаза. Алгач сиз натыйжалуу иш аракет менен абдан жандуу алек болосуз. Негизи убакытты кириш алып келген иш аракетке жумшайсыз. Бул фазада сиз акча табасыз. Өзүңүзгө түздөн-түз өндүрүмдүүлүк менен алек болгон убакта сиздин максаттарыңыз башкалар үчүн ынанымдуу болот. Башкаруу фазасы. Жеке ишкер баардык иштерди жалгыз жасай албашын түшүнгөндө өнөктөштөрдү же жалданма жумушчуларды издей баштайт. Эми убакыттын көпчүлүгү жумушчулардын тапшырылган ишти аткарууну үйрөнүүсүнө жардам берүүгө жана аларды шыктандырууга жумшалат. Натыйжалуу ишти өзүңүз жасоонун ордуна аларды кол алдыңыздагылардын жасашына түрткү бересиз. Бул фазага өтүүнүн өзү анча деле кыйынчылык жаратпайт. Мурдагы аткарылып жүргөн иштен четке чыгуу кыйынчылык жаратат. Өзү эч нерсе иш жасабай эле маанилүү көрүнө берген адамдын башкалар тез эле олуттуу кабыл албай калышат. Көзөмөлдөөчү фазасы. Фирманын башчысы өзүнүн менеджерлерине көзөмөлдөөчү болот. Анткени жумушчулар жетекчисинен үлгү алышат. Жаңы жумушчу пайда болоору менен ардагерлер аны ишке үйрөтүп, ага иш үчүн керек болгон күйүүнү берүү милдетин мойнуна алышат. Мунун баары туура, эгерде алар натыйжалуу иш жасоону өздөрү эстеринен чыгарбаса. Бирок мындай коркунуч дайыма жаралат. Анткени ар бир ардагер өзүн жетекчи сезүүнү каалайт. Жыйынтыгында жетекчи түздөн-түз иштеп жаткан адамдардын ишин жетектеп турган менеджерлердин ишин көзөмөлгө алууга туура келет. Өндүрүштүн кызматы жаңы алынган адамдардын санына жараша эмес, бир деңгээл төмөн жылат. Көзөмөлдөөчүлөрдүн үстүнөн көзөмөлдөөчү фаза. Улам жаңы жумушчулар дайыма ишке алынып турат. Бир аз мурдараак эле натыйжалуу иш менен алек болгондор эми жаңы жумушчуларды жетектеп калышат. Мурунку жетекчилер көзөмөлдөөчү орунга келип, көзөмөлдөөчүлөр алардын үстүнөн көзөмөлдөп калышат. Башкаруучулук пирамидасында жогорку деңгээлге жетиштиңиз жана бул тармакта жетиштүү салмакка ээ болдум деп ойлойсуз. Демек, сиз мындан ары баам салып, жумушчу персоналды керектүү багытка өнүктүрүп турууңуз гана керек. Кимдир бирөө көзөмөлдөөчүлөрдү, жетекчилерди, ал эми алардын иштеп жаткан адамдарынын иш аракетин тескеп турушуна кам көрүшү керек да. Компаниялар бул тузакка кандай оңой түшөөрүн элестете да албайсыз. Себеп дайыма бир эле. Адамдар аларга сый урматты жасаган иш эмес, ээлеген орун берет деп түшүнүшөт. Бирок чындыгында биздин сөздөрүбүздү ээлеген кызматыбыз эмес, жасаган ишибиз салмактуу кылат. Башкаларды жандыруу үчүн биз өзүбүз оттой жанып турушубуз керек. Эгер башкалардын биздин сөзүбүзгө кулак салышын кааласак, курук эле сүйлөбөстөн иш жүзүндө жасашыбыз керек. Экинчи тузак. Бир учурларда, мына мен убагында көптөгөн адамдар өздөрүнүн качанкы бир мезгилдеги жараткан ийгиликтерин эстөө менен жашашат. Алар өздөрүнүн өткөн күнүн көлөкөсү гана боло алышат. Мындай абалдан мүмкүн болушунча качуу керек. Эгер башкалардын бизди олуттуу кабыл алышын кааласак, мезгил менен натыйжалуу иш кылууга кайрылып, ийгилик жаратып турушубуз керек. Ар бир иш аракет өзүнүн мыйзам ченемдүүлүктөрүнө жана циклине ээ. Аларды сактоо керек. Искусство ишмери үчүн коомчулукка өзүнүн кезектеги жаңы чыгармасын 2 жылда бир көргөзүү жетиштүү болушу мүмкүн. Хирург операция кылуу ишинен 1 жылга алысташы мүмкүн. Бирок ал сөзсүз ага кайтышы керек. Көп тармактарда бул цикл мындан бир топ кыска. Мисалы, өткөн жылдарда абдан жакшы ийгилик жаратып, бирок акыркы айларда өз иши менен тыгыз алек болбой койгон соодагерге сындап кароого болот. Анын иши акыркы мезгилдерде жасаган сатуусу менен гана бааланат. Үчүнчү тузак. Силер менин ким экенимди көрөсүңөр. Эми мен силерге көрсөтөм. Өзүнүн келечектеги ийгиликтерине азыр эле жетип тургандай мактанган адамдарга ишенбей эле койгон дурус. Мындай адамдар бир аз бар ийгилигин боло турган нерсе менен ушунчалык чебер байланыштырып, чечен сөз менен айтып бергенде чынында эле маңдайында жеңүүчү тургандай сезилип кетет. Иш жүзүндө булар көбүнчө жөн эле сүйлөп берген адамдар болушат. Сиздин атагыңыз ушуга чейин жетишкен ийгиликтериңизге жана азыркы учурда жасап аткан иштериңиздин урматына негизделет. Албетте мыкты жетекчи узакты көрө билиш керек. Эгер адамдар адатта бир нерсени азыркы учур менен гана карашса, жетекчи анын келечекке кандай болушун көрө билиш керек. Бирок сиздин адамдарыңызга, максаттарыңызга жетүүгө шык демди ойготуу үчүн бул көрөгөчтүктү аларга өткөрө билишиңиз керек.
Бул үчүн сиздин сөздөрүңүз иш менен тастыкталышы керек. Анткени иш сөзгө караганда ынанымдуу. Сизди байкап турган адамдар мындай мамиле менен сөзсүз ийгиликке жете тургандыгыңызга ишениши керек. Эгер сиз келечекте чоң нерселерге жетүүгө боло турган иш жасап жатсаңыз, жакынкы аралыкта жаныңыздагыларга кандайдыр бир жетишкендиктерди көргөзүшүңүз керек. Кооз сөздөр эч качан өжөр эмгекти, анын негизинде пайда болгон ийгиликти алмаштыра албайт. 4-чү тузак. Үлгү болбогондук. Көп адамдар чоң, олуттуу иш менен алек болгусу келишет. Эгер сиз адамдарга мындай максатты сүрөттөп, анын ишенимдүү түшүндүрүп берсеңиз, жактоочуларды табуу кыйын эмес. Ошентсе да көпчүлүгү жумушчуларды тандоодо, ошондой эле сетевой бизнесте партнер табууда кыйынчылыктарга даттанышат. Жакшы иштеген адамдарды табуу кыйын экендигине гана арызданышат. Чындыгында баары сиздин канчалык адамдарды өзүңүзгө тарта алууңуздан көз каранды. Эгер сиз өзүңүз дем бере турган үлгү болбосоңуз, эч ким сиздин аркаңыздан ээрчибейт. Өзүңүзгө суроо бериңиз. Сиз өзүңүздүн аркаңыздан ээрчийт белеңиз. Акыркы айларда эмнеге жетиштиңиз? Өзүңүздүн тартибиңиз жана иштөө стилиңиз жөнүндө ойлонуп көрүңүз. Аракетиңиз канчалык күчтүү болду? Пландарыңыз канчалык деңгээлде ишке ашып жатат? Эгер сиз айланаңыздагылардын аракеттенип иштешин кааласаңыз, өзүңүз аларга ушундай үлгү көрсөтүшүңүз керек. Бул үчүн үйдө отуруп алып көрсөтмө берүү жетиштүү эмес. Эгер сиз өзүңүз жемиштүү эмгектенбесеңиз, эч качан узакка созулган ийгиликке жетишпейсиз. Өзүңүздүн натыйжалуу ишиңиз менен башкаларды таң калтырыңыз. Бул сиздин ар дайым бир иш менен алек болуп турушуңуз керек дегенди түшүндүрбөйт. Маселе, киреше алып келген иш сиздин иш аракетиңизде кандай орунга ээ экендигинде. Сиз канчалык чоң ийгиликтерге жетишкен сайын, сиз ишиңиздин тармагы ошончолук кеңейип, аралашат, өзгөрөт. Бирок сиз конкреттүү жыйынтыкка жетишүү жөндөмүңүздү жоготпогондугуңузду дайыма далилдеп турушуңуз керек. Кээде кол алдыңыздагы жумушчулар менен тең ата кыймылдап да туруңуз. Аларга өз ишиңиздин ыкмаларын көрсөтүп, анын натыйжалуу экендигин далилдеңиз. Башкаларды ар дайым жаңы идея жана анын күчү менен таң калтырып туруңуз. Ушул учурда гана сиздин сөздөрүңүзгө ишенүү менен мамиле кылып, сиздин аркаңыздан кайда болсо да ээрчишет. Сиз көрсөткөн үлгү, оң үлгү дагы, тесир үлгү дагы кол алдыңыздагылардын ишине ар дайым таасирин тийгизет. Эгер сиз ар дайым иштен аларды боло берсеңиз, сиздин жумушчулар да дал ушундай кылышат. Эгер сиз тартиптүү болуп, максатка гана багыт алсаңыз, бул сапаттар кол алдыңыздагы адамдарга да байкалат. Эгер сиз жан үрөп аракет кылсаңыз, башкаларда аракетин күчөтүшөт. Жумушчуларыңызды алдайым деп ойлобоңуз. Алар баарын эң сонун көрүп турат. 3 күн эрежеси. Биз өзүбүздүн мээбиздин анын ичинен түпкү сезимдин кандай иштегенин өтө эле аз билебиз. Мисалы, биздин бир нерсеге болгон берилүүбүз жана кызыгуубуз эмне үчүн тез эле өчүп калгандыгын түшүндүрө албайбыз. Бактыга жараша буга каршы эмне кылууну билебиз. Кызыгууну жогорку деңгээлде кармап туруунун бир жөнөкөй ыкмасы бар. Бул 3 күн эрежеси. Бул эреже боюнча бизге ар 3 күндө ийгилик талап кылынат. Бул жерде ийгилик катары өлчөөгө мүмкүн болгон ар кандай оң жыйынтыкты айтууга болот. Тилекке каршы көп адамдар өздөрүн ушундай ырахаттан куру калтырышат. Кандай гана ишти баштабаңыз, бир аз да болсо ийгилик жаратмайынча токтобоңуз. Эгер 3 күн ичинде ийгилик жарата албасаңыз, кээде кызыгуу нөлгө чейин түшүп калат. Бирок ушундан кийин кайра мурдагы иш ыргагына кирүү үчүн өтө көп күч керек болот. Поэз менен болгон мисалды эстеп көрүңүз. Болгон ылдамдыгы менен жүрүп баратканда, ал жолундагы баардык тоскоолдуктарды жок кылат. Эгер сиз ар 3 күндө кичинекей болсо да ийгилик жаратып турсаңыз, сизде кызыгуу дайыма жогору деңгээлде болот. Бул учурда сиздин ишиңиз өтө натыйжалуу болуп, сиз башкалар үчүн автоматтык түрдө үлгүгө айланасыз. 3 күн эрежесинин жумушчуларыңызга карата пайдалансаңыз болот. Ишке болгон кызыгууну жана кыймылдын шартын кармап туруу үчүн сиздин ар бир адамыңызда ар 3 күндө ийгилик жаратып турууга муктаж. Аларга бул кубулуштун кандай иштешин түшүндүрүп берип, ишиңизди мезгил аралык жыйынтык чыгарып тура тургандай кылып уюштуруңуз. Мындан сырткары кызматчыларга ар 3 күндө жок эле дегенде сиздин колдооңуз керек болуп турат. Бул дем берген сөздөр же ар кандай формадагы мотивация болушу мүмкүн. Негизгиси, алар өздөрү менен өздөрү эмес, сиздин жардамыңызга керек учурда таяна ала тургандыгын түшүнүү керек. Жаңы эле ишке киришкен адам ар 3 күндө ийгилик жарата албашы мүмкүн, бирок аны ар 3 күндө колдоп, дем берип туруу керек. Бул үчүн өтө көп мүмкүнчүлүк бар. Кыска жеке маек, биргелешип аткарган иш,
телефон аркылуу сүйлөшүү же сиз тараптан берилген же көрсөтүлгөн китеп жана диск. Адамдарыңызга ар 3 күндө мындай колдоо көрсөтүп туруу үчүн сиз өзүңүз берилип иштеп турушуңуз керек. Сиздин өзүңүзгө да кызыгуу жана мотивация керек. Бул үчүн өзүңүз ар 3 күндө ийгилик жаратып тургандан өткөн жакшы нерсе жок. Кыймылыңыздын шарагымын жеке ийгиликтерден артык эч нерсе сактап бере албайт. Бул компаниянын ишмердүүлүгүнүн ар кандай тармагында жетишкен баардык ийгиликтер болушу мүмкүн. Бул жетишкендиктердин ар бири жалпы коллективге оң таасирин тийгизет. Эгер адамдарыңыз тезирээк алга жылышын кааласаңыз, өзүңүз тезирээк алдыга жылыңыз. Ийгиликтин көптүгүнө азгырылбаңыз. Бир тараптан сизге ар 3 күнү белгилүү бир ийгилик керек. Башка жагынан алганда, ийгилик дайыма эле сиздин катуу аракетиңиздин далили боло бербейт. Балким ал 3 жума мурда жасаган ишиңиздин жыйынтыгыдыр. Сиз бул жумада жасаган иштердин жыйынтыгы бир айдан кийин гана өз жемишин бериши мүмкүн. Бул жарым жылдыктагы мээнетиңиздин акыбети кийинки жылда гана кайтарылышы ыктымал. Токтоп калган мезгилдеги эмгек кийинки өсүү учурунда гана билиниши мүмкүн. Ошентип, бүгүн жаралган жыйынтык сөзсүз түрдө бүгүнкү аракеттин үзүрү болбошу мүмкүн. Көп учурда алар өткөн эмгектин үзүрү болуп калат. Сиздин ушул жылдагы кирешеңиз өткөн жылдагы аракеттериңиздин топтомунун жыйынтыгы. Ошондуктан бүгүн ийгиликтердин сизди адашууга алып келишине жол бербеңиз. Иш аракеттерге көп маани берип, алар дайым натыйжалуу болушуна кам көрүңүз. Жеңүүчүлөр эч качан жемиштүү иштөө фазасынан кетпейт. Алар өздөрүнүн бүгүнкү иш аракетин эртеңки ийгиликтин негизин жаратып жатканына толук ишенишет. Жеңүүчүлөрдүн сөзү иши менен бирдей болот. Алар натыйжалуу эмгектенишет. Ошондуктан жакшы үлгү боло алышат. Практикалык көнүгүүлөр. Бүгүн мен өзүмдүн дем бере турган үлгү болуу жөндөмүмдү үстүнөн иштейм. Ал үчүн мага төмөнкү нерселер керек. Биринчи, бүгүн мен бүт аракетимди жемиштүү иштөө фазасында калуу үчүн жумшайм. Экинчи, ар 3 күндө белгилүү ийгилик жаратууга жардам берген план түзөм. Бүгүндөн баштап 3 күн эрежесин карманам. Үчүнчү, өзүмдүн жаңы жумушчуларыма сүрөө берип туруу үчүн жолуккан жерде ар дайым өз колдоомду билдирип турам. Бул нерсе аларга өз алдынча 3 күн эрежесин колдонуп калганга чейин керек. Бирок мындан кийин деле алардын менин колдоомду ар кандай формада 3 күндө сезип турганы жакшы. Төртүнчү, жетектөөнүн эң мыкты ыкмасы бул жеке үлгү болуу. Мен менин өзүмдөй жетекчим болушун каалаймынбы деген суроону берип турам. Бешинчи, бүгүн мен өзүмдү өткөн аракеттеримдин ийгиликтери менен сооротуп, чындыкка жакындабаган ойлорумдун аркасына жашынып алган жокмунбу? Сын көз менен талдап көрөм. Пландар жана кыялдар эң сонун, бирок алар иш аракет менен бекемделиши керек.